Бул биздин жөнөкөй эле тамаша окуябыз болчу. Жанатан бери тарткан чөлдө калган бүт окуя бул жөнөкөй эле тамаша. Бул айыл Ноокат районуна караштуу Көкбел деген айыл. Чындыгында биз бул жанакы аткарган ролдой эле чөл эмес, бул чындыгында карагылачы эң таза аба, ушунчалык жаратылышы кооз, Кыргызстандын эң бир четиндеги ушул кооз айыл болуп саналат. Ушул айылда менин атам Исмаилов Жамил, Абдужамил өзүн ушул жерде төрөлүп, ушул жерде өзүнүн балалыгын өткөзгөн. Достор, мен азыр 16 жаштамын. Bundan топ-тоору 36 жыл мурунку жазылган жазууларга карап коюңуздар. Мен жанатан бери атам курактуу адамдардын көптөгөн кол жазмалары ташка чегилгенин көрдүм. Азыр атам 50-дө. Мен төрөлөрдөн 20 жыл мурун ушул жазууларды 15 жашында жазган экен. Бул жазууларда атам 85-жылы 2-сентябрда жазган экен. Караңыздарчы, атамдын жаштыгынан калган кандай сонун жазуу эстеликтер. Атаке, көп жашаңыз. Бул эки таш жердин астынан бириктиришет. Ал эми биз азыр ушул жерде турган жердин ичи бул Тоголойдун ичи деп аталат. Бул жак болсо Тескей Тоголой, ал эми бул жак болсо Кулгой Тоголой. Ал эми бул үч таш көрүнүп турган бул асты жылга болот, ал эми жылганын ичи Доңуз жылга болот. Эми көрүп турганыңыздар эң бийик асказоосу, анын астында Шаксатма бар. Ал эми ушул бийиктиктин зоонун артында, бийик асканын артында теп-тегиз жайлоо бар. Жайлоонун аты Эш жайлоо деп аталат. Тилекке каршы биздин убактыбыз аз болгондуктан Эш жайлоосуна бара албай калдык. Бирок ошол жакка барып экскурсия кыла албаганым үчүн аябай өкүнүп турам. Тиги жарды көрдүңүздөрбү? Ал жардын аты Шоро жар. Эмне себептен Шоро жар болуп калды экен? Таптым. Мүмкүн бул шорлуу жар болушу керек. Анткени койлор, эчкилер туз сураганында ошол топурактардан барып жалашат. Менин логикам чындыкка жакын болушу керек. Тагыраагын билгендер комментарийга оюңуздарды калтырыңыздар. Достор, каналга катталып, подписаться кнопкасын басып коюңуздар. Сиздерден комментарий күтөбүз. Лайк басышты унутпагыла. Жанатан бери мени тартып аткан экранын артындагы бул менин атам болчу. Атаке, дайте я вас поцелую. За что? Очень сильно люблю. За что? Я с вами очень горжусь. Рахмат.